Ошондуктан кийинки рубрикабыздагы, кийинки сюжетибиздагы ушул бут кийимди туура тандоо боюнча болот экен. Ошого көңүлдү буралы, кесиптешиме? Албетте, кайсыл жерден бут кийим алам деп таппай жатсаңыз, красивые шаги. Канда красивые шаги деген магазинге барасыз дагы. Бут кийимдин түрүн сатып аласыз. Бир айланып чыксаңыз, өзүңүзгө ылайыктысын табасыз деген ишеништемин. Бирок барганга убактыңыз жок болуп атса, анда азыр эле сизге көрсөтүп беребиз. Ушул жактан кененирээк маалымат алыңызчы, ардактуу телекөрүүчү. Кеттик анда. Бардыгыбыз эле мыкты сапаттагы бут кийимдерди тандаганга аракет кылабыз. Мыкты фасон, мыкты сапат сиздин ден соолугуңуздун дагы өлгөсү. Мына ушундай бардык талаптарга жооп берген бут кийимдерди кайдан табам деп турган болсоңуздар, сиздерге красивые шаги дүкөнүн сунуштайбыз. Ал эми биздин бүгүнкү сюжетибизде дал ушул бут кийимдер тууралуу маалымат беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Бут кийимге жана буттун жылуулугуна өзгөчө кыш мезгилинде көңүл буруш керек. Анткени бул учурда күн суук болуп, бутуңуз үшүп калышы мүмкүн. Андыктан бут кийимдин тигилишине, сапатына жакшылап көңүл бурууңуз талапка ылайык. Белгилүү мушкер Бусурманкул Абдибайыт уулу дал ушул дүкөн менен бир нече убакыттан бери иштешип келет. Жатканыбызга партнер катары жарым жылдын жүзү болду. Албетте бул жакта биринчиден баягы кызмат көргөзгөн инсандар, кызмат көргөзгөн бияктагы сотрудниктер аябай мыкты деңгээлде. Биринчи ушул красивый шагына киргенде эле уже биздин мындай башкача атмосфера болгондуктан, биринчиден мындай адамга болгон жагымдуу отношение мындайча айтканда. Анан экинчиден баягы чындап эле бут кийимдердин сапаты абдан бийик деңгээлде. Анан жанагы биздин элибизге дагы ыңгайлаштырылган. Себеп дегенде баалары дагы ошол бирдей элибизге ыңгайлаштырылган сценада болгондуктан мага дагы аябай жаккан. Ошондон баштап партнер катары иш алып келатабыз. Үй бүлөңүз менен биргеликте кышка кам көрүп, кийинип келүүнү пландап жатсаңыз, алгач бут кийим алуудан баштаңыз. Анткени бут кийим адамдын көркү, ал канчалык таза жана жарашыктуу болсо, сиздин мүнөзүңүздү, кийимге болгон аяр мамилеңизди айгинелеп турат. Бут кийим суук өткөрбөс, жумшак, жеңил жана желдетүүчү касиетке ээ болуп, суу бут кийимди кургаткандан кийин да катпай, көркүн жоготпой, кичирейип же тарып кетпөөсү зарыл. Мына ушундай бут кийимдердин бир нече түрлөрү орун алган дүкөндүн ар дайымкы кардарлары бар. Алар бул дүкөн тууралуу тааныштарына, жакындарына дагы айтып, тандоонун көптүгүнө жана сапатына баа беришет. Мен буга чейин дагы бул жактан бут кийим алып жүрөм. Абдан жакшы, ыңгайлуу, ичи жылуу, баасы дагы келишимдүү, абдан жакшы жылуу кабыл алышат ар дайым. Биринчи жолу эмес, бияктан буга чейин да алгам бут кийимдерди. Алып жүрөм, сапаты жакшы, бардык талаптарга. Мырзалардын жана айымдардын бардык бут кийимдерин өзүнө камтыган красивые шаги дүкөнүндө сиз үчүн өзгөчө атмосфера бар. Ар бир кардарга дүкөн кызматкерлери бут кийимдер тууралуу айтып берип, сиздин тандооңузга жардам берет. Алтынай Турарбекова, Денисламбек Бейшембаев, Адлет Чокоев, Таң берекеси программасы үчүн. Мушкерлерге негизи бут кийимдер өтө мындай маанилүүрөөк болуш керек, э? Албетте. Бут кийимдин сапаттуусун тандайт болуш керек. Анткени алар тебет, чабат, качат деп койбойт. Чуркайт. Ошондуктан ушул мушкерибиз дагы ушул красивые шаги деген дүкөнүн алат экен. Сиздерге дагы сунуштайбыз, абдан сонун бут кийимдер. Сиздер дагы барып ошол красивые шаги деген магазинден алган болсоңуздар, сиздер да мушкер болуп чыга келесиздер.